өсүштүк деңгээлде жакшы, бирок негизги өсүш бул биздин жарандарга сезилиш керек. Турмушу, алардын күнүмдүк турмушу мындай социалдык жактан жакшырса, ошондо силердин ишиңерди мындай жогору деп баалаганга болот да. Бирок азыр өкмөттүн жалпы ишинде чоң секирик болду деп айтканга менимче болбойт. Мен эң негизги көңүл бура турган маселе бул ушул биздин социалдык комитетке дагы өкмөттүн социалдык блокту караган өкүлдөрүнө эң ириде тиешелүү деп ойлойм. Бул жол коопсуздугу. Өспүрүмдөрдүн өлүмү, жылына жүздөгөн жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн өлүмү. Өнүккөн өлкөлөрдө бир кичинекей баланын өлүмү бул бүткүл жалпы улуттук мындай трагедия болот. Бизде болсо күнүнө ушу сайттардан карап койгон эле бир статистика болуп калды да. Сүзүп кетти, өлтүрүп кетти, авария болду дегенчи. Бул менен чогуу чарандай катуу өкмөт менен парламент биргеликте иш алып барбасак болбойт. Эртең 27-си өкмөт коопсуз шаар программасын жакын арада ишке ашырам десе, мен макул деп отчетко добуш берем. Эгерде жок өкмөт буга ишке ашыра албай турганын байкасак, анда биз өкмөттүн отчетуна дагы каршы бергенге, добуш бергенге даярбыз. Мына Гүлмира Каримовна, Чолпон Алыевна баарыбыз биригип түшүндүрүү иштерин күчөтүшүбүз керек деп ойлойм. Ушул КТРК менен ЛТРден жумасына керек болсо 2 жолу кыска-кыска 15 мүнөттөн берип тура турган жол коопсуздугу деген эмне? Адамдын өмүрү, айдоочулар үчүн эмнени билген маанилүү, окуучулар үчүн, ата-энелер үчүн эмнени караш керек? Бул чынын айтканда абдан чоң коңгуроо кага турган бизде учур болуп калды азырчы. Ошого бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, КТРКдан дагы, ЛТРден дагы керек болсо жеке менчик телеканалдарга сунуштасаңар дагы алар жок дебейт. Макул болот. Жол коопсуздугун биз күнүнө айтып, ошентип турушубуз керек деп ойлойм. Анан мына алыска барбай эле өкмөттүн өкүлүнө да кайрылгым келет. Мына жакынкы эле Душанбеге барып келгиле. Коопсуз шаарды ишке ашыргандан кийин канча пайызга кырсыктардын азайганы, бирок жанагы штрафтардан бюджетке түшкөн акчанын көбөйгөнү бул факт. Мына мен Норвегияны же Батышты, Европаны мындай мисал кылбай эле коеюн. Кошуна Тажикстанда коопсуз шаарды ишке ашыргандан кийин ушундай олуттуу жылыш болгон. Реформа деп ушуну айтат. Бул азыр өлкө үчүн эң маанилүү. Анткени биздин жарандар өздөрү азыр кол чогултуп баштады. Коопсуз шаарды ишке ашырбасаңар мына деп. Эми ушуну парламент биз өзүбүз өкмөт менен бирге ишке ашырышыбыз келди. Азыр жарандар мына качан ашырасыңар деп бизди көчөдө жүрсөк мындай кокодон алып атат чындыгында. Ошонун элдин пикирин силерге биз айтып коюшубуз биз түздөн-түз мындай ишибиз деп ойлойм. Дагы көп сунуштар бар, бирок убакытты албайын. Негизинен өкмөт азыр жакшы иштеш керек деп ойлойм. Анткени силерди бардык жактан колдоо бар. Парламентке эмне маселе менен келбесеңер, парламент колдоп берип атат. Сын жок, силерге тийишкен киши жок. Мындай жоош парламент дагы качан болот, Кудай билет. Бардык маселеңерди мындай парламент колдоп берип атат. Оппозициясы дагы, позициясы дагы. Бул эми силердин өкмөттүн чоң бактысы деп ойлойм.